Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыздын аты соттук отурумдарга болгон адамдын укуктарын талкуулайбыз. Соттук отурумдарга болгон укук деген эмне? Соттор тарабынан адилеттүүлүк менен мамиле кылууну, сот адилеттигин жүзөгө ашырууну соттук отурумдарга болгон укук деп атасак болот. Сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууга карата колдонулуучу эрежелер бар. Алар жазыксыздык жоромолу, соттордун карандысыздыгы жана сот адилеттүүлүгү деген эң негизги эрежелер болуп эсептелинет. Соттук отурумга укук деп батыштан келген терминология болуп эсептелинет. Бул болсо соттордун адилетсиздик жана адилеттүү болууну шарттаган бир адамдын укугу деп атасак болот. Бүгүн биз сот отурумдарына байланышкан төрт элемент жөнүндө талкуулайбыз. Төрт элементтин бири соттор тарабынан сапаттуулук критерийлери, экинчиси тараптардын укуктарын бузбоо жана аларды коргоо. Бул мамлекет тарабынан жана сот орган тараптарынан боло турчу элемент. Үчүнчү туура натыйжа чыгаруу. Төртүнчүсү болсо эффективдүү сот отурумдары, натыйжалуу чара көрүү деген элементтерди талкууладабыз. Сот отурумдун керектүү төрт элементтеринин бири бул соттор тарабынан сапаттуулук критерийлери. Соттор тарабынан сапаттуулук критерийлер деп эмнени атасак болот? Биринчи болуп соттордун карандысыздыгы. Бул соттор эч ким тарабынан эч кимге көз карандысыз болууга шарт. Экинчи болуп объективдүү жана калыс болушу. Үчүнчү болуп компетенттүүлүгү. Соттор биз билгендей эле акыйкатты негиздей турчу бир орган болуп эсептелинет. Ошондуктан бул үч критерий эң негизги сотторго тиешелүү критерий болуп эсептелинет. Экинчи элемент бул тараптардын укуктарын бузбоо жана аларды коргоо. Буларга төмөнкү нерселер кирет. Биринчи болуп адилеттүү угуу. Эки тарап тең адилеттүү өздөрүнүн коргоо укугу бар. Экинчи болуп тараптардын теңдиги. Биз айтып кеткендей эле эки тарап тең болуш керек жана соттор ошол теңдикти сактап туруш керек. Үчүнчү болуп сот отурумдары ачык болуу. Кереки сот процесстерине коом да катыша алат, байкоочулар дагы отура алат деген нерсени далилдейт. Азыркы учурда 21-кылымдарда сот отурумдары көбүнчө ачык болуп эсептелинет жана жабык процесстер бар. Ал жака өздөрүнүн критерийлери бар. Ал жака үчүнчү тарап эч кандай кирүүгө уруксаты жок. Бирок сот отурумдагы ачык болуп жарыяланган сот отурумдары болсо, ал жака коомдон кимдер кааласа катыша алат жана байкоочулар тараптагы катыша алат. Төртүнчү болуп жазыксыздык жоромолу. Бул критерийлер соттордун бул тараптагы укуктарына бузбоо жана тараптарды тең көрүүнүн эң негизги критерийлери болуп эсептелинет. Үчүнчү элемент бул соттордун майнаптуулугу. Бул элемент акылга сыярлуу убакыттар жөнүндө айтылат. Негизи айтканда, бул элемент сот отурумдагы адамдын укуктарынын эң негизги болуп эсептелинет. Анткени бул элемент болсо адамдын эркиндикке болгон укугу менен байланыштуу. Ошондуктан укуктанууда кечиккен сот отурумдар адилеттүүлүктүн жоктулугу деген сөз айтылат. Бул сөздөн түзмө-түз соттордун майнаптуулугуна байланыштуу болуп айтсак толугу менен айта алабыз. Анткени камакка алынган адам тууралуу бул жакта сөз өтүп турат. Ошондуктан камакка алынган адам боюнча соттордун майнаптуулугу түзмө-түз мыйзам тууралуу чыгарылышы керек. Эффективдүү сот отурумдары, натыйжалуу чара көрүү. Бул элемент сот отурумдагы адамдын укугун коргой турчу
эң негизгилерден бири болуп эсептелинет. Эл аралык жана улуттук соттордо адамдын укук бузуусуна эффективдүү чараларды көрүү эң негизги принциптери болуп эсептелинип келет. Анткени ошол эле камакка алынган киши, ошол эле камоодо болгон киши эгер мыйзамсыз түрдө мамлекет тарабынан ошол адамды камакка алынган болсо, ал натыйжалуу бир чара көрүш керек. Органдар чара көрүш керек жана ошол эле учурда мыйзамсыз камакка алынган жана камоодо болгон адам өзү мамлекеттен компенсация алууга укуктуу жана бул укукту улуттук деңгээлде жана эл аралык деңгээлде дагы карап келет. Укук бузууларга чаранын жоктугу жазасыз бир климатты түзөт, анын кесепети чоң болушу мүмкүн. Демек, укук бузуу мамлекет тарабынан болушу мүмкүн. Анткени адамды мыйзамсыз түрдө камакка алууну албетте мамлекеттер тарабынан органдар гана алыша алат. Бирок эл аралык укукта жана улуттук мамлекеттик болгон укуктарда бул чаралар көрүнгөн жана эң биринчилерден болуп адам укуктары жалпы декларациясында 8-беренеде айтып келет. Адам укуктарын жалпы декларация бул эң негизги адам укуктарынын табигый укуктарын коргой турчу бекитилген декларация, конвенция болуп эсептелинет жана ошол жакта 8-беренеде адам сот отурумдарга эң адилеттүү болгон мамиле кылыш керек деген нерселер чагылдырып келет. Экинчи болуп жарандык жана саясий укуктар боюнча 1 жана 3 берене болуп эсептелинет. Ал жакта бул конвенцияда дагы адам укуктарынын жалпы декларациясында айтып келе тургандай эле адамдын сот отурумдарына болгон укугу бул эң негизги адам укуктары болуп эсептелинет жана сот органдары мамлекет болуп бул укукка эч кандай адилетсиздик бир мамиле көрсөтпөшү зарыл деген нерселерди 2-3 берене бекитилип айтылып келет. 3 болуп европалык адам укуктары боюнча европалык конвенция дагы айтылып келген жана бул конвенция менен адам укуктары боюнча европалык сотто көптөгөн сот отурумдары болгон жана сот отурумдары өзү адам укуктарынын сотко болгон мамилеси боюнча көптөгөн сот процесстери каралган жана адамдар негизги эле жарандар ошол процесстерди утуу мисалдар болуп көптөгөн мисалдарды көрсөк болот. Улуттук деңгээлде бизде эң биринчи болуп Кыргыз Республикасынын конституциясы соттук отурумдарга адилеттүү болууга кепилдик берген документ болуп чыгат. Экинчи болсо жазык мыйзамы. Жазык мыйзамы Кыргыз Республикасында сот отурумдары боюнча негизделген мыйзам болуп эсептелинет. Бул жака дагы адамдын эркиндиги деп камакка алынган же болбосо камоодо болгон адамдарды айтабыз. Бул жазык мыйзамы адамдын соттук отурумдарга болгон укуктарды жана жаза мыйзамдарынын негиздей турчу, көзөмөлдөй турчу мыйзамдар болуп эсептелинет. 3 болуп жазык процессуалдык укугуна кодекси деп эсептейбиз. Бул жазык процессуалдык укугунда сот отурумдар жөнүндө бекитилген. Демек, биз айтып кеткендей эле сот отурумдары ачык жана айкын болушу мүмкүн. Кээдеки сот отурумдарга коом да каршы алат, айрыкча жарандар да каршы алат. Ошол эле учурда байкоочулар да каршы алат. Байкоочулардын ролу сот отурумдарда өтө чоң жана алардын болгон анализдери дагы сот органдарынын
жакшы тарапта иштешине дагы чоң салым кошуп келет.